Mına бүгүн мен мактаныч менен айтсам болот. 1 жылдын ичинде 37,8 тонна алтыныбыз чогулуп бүгүн Улуттук банктын немесинде турат, сактоосунда. 40 тоннага жакын алтын 1 жылда. Кыргызстандын тарыхында 40 тонна алтын чогулган эмес. Мына жатат азыр. Ошону мен депутаттарды комиссия түзүп барып өзүңөр колуңар менен көрүп, көтөрүп көрсүн деп түздүм. Бирок барбай атат дагы деле. Даяр эмеспиз, анан башка күнү анан депчи. Кумтөрдөн алтын уурдады деген боюнча дагы. Бүгүн мына мен Кумтөрдү алыш дагы бул жерде оңойго турган жок. Мен баягы депутат кезде как танк катары эле кете бердим да. Алабыз давай, алабыз деп эле кете бердим. Мен өзүмдү апарып камап койгон билесиңер. Президент болгондон кийин дагы ушу бийлик башына келип алып дагы мен араң дегенди алдым, ишенесиңер ушуга. Биздин сырткы эмелерден эмес, мына ички өзүбүздүкүлөрдү көндүрө албай атып араң көндүрбөдүм бай. Түшүндүрүп атып, күнү түнү дебей чогулуп алып деги кол коюп протокол түзүп атып, мына мен алам жоопкерчиликти мойнума депчи. Ушинтип атып анан кийин анын аягында дөңгөлөк тегеренип кетти да. Болбосо тегеренбей туруп алды да дөңгөлөк 1 жыл бою. Кокуй алар менен эметпеш керек, анан эл аралык соттон утулуп калабыз, анан минтебиз дегенде. Утулбайбыз. Мен алам жоопкерчилик деп атып анан алдык. Мына эч кандай немеси жок эле биз Кыргызстан пайдасын алып келип чечип койдук. Анан ошентип биз Кыргызстандагы саясатчылар көнүп алыппыз да. Элди бирөөнү жамандагандар шуап салат экен, элдин баары ишенип алат экен. Баягы чындык эшке чыккача калп дүйнөнү 3 айланып келет деген чын экен да. Баягы шуап салгандан кийин элдин баары ойлонуп калат экен, чын эле алтын уурдап атат экен деп. Анан 1 жумадан кийин же 3 күндөн кийин жооп берет экенсиң, көпчүлүгү бирок баягы биринчи айтып салгандан кийин ошол мээсинде калып калабы, жүрөгүндө отуруп калабы билбейм. Ишенип алат экен да элдер. Анан мен комиссия түздүрдүм. Түзгүлө комиссия депутаттардан. Именно ошо кыйкырган депутат уурдады деген депутат председатель кылып койгула, бүт ийне жибине чейин карап келсин. Ошо 19 тонна алтындын артынан барып кайра бардык изин карап келсин. Кумтөрдү карасын, Улуттук банкты карасын. Мына бүгүн мен мактаныч менен айтсам болот. 1 жылдын ичинде 37,8 тонна алтыныбыз чогулуп бүгүн Улуттук банктын немесинде турат, сактоосунда. 40 тоннага жакын алтын 1 жылда. Кыргызстандын тарыхында 40 тонна алтын чогулган эмес. Мына жатат азыр. Ошону мен депутаттарды комиссия түзүп барып өзүңөр колуңар менен көрүп, көтөрүп көрсүн деп түздүм. Бирок барбай атат дагы деле. Даяр эмеспиз, анан башка күнү анан депчи. Мамлекеттик карыз боюнча жылдыруу жок, жылдырбайбыз. Биз төгө беребиз. Анткени өзүбүздүн баягы келишим бар, график менен төгөбүз сырткы карызды. Эч коркпогула, сырткы карызды төгөбүз, коркунуч жок. Мурда эмнеге корктуңар эле? Мурда бюджетибиз 243 миллиард болчу. Анан же бияка тартсаң бияка жетпейт, тияка тартсаң тияка жетпейт. 19-18-20 жылдары бардыгыңар переживать этип келбедиңер беле? Кокуй мына төлөй албай калат экенбиз, эми кантип төлөйбүз сырткы карызыбызды деп. Азыр бюджетибиз 2 эсе өстү 2 жылда. Азыр спокойно төлөп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Төлөй албай калбайбыз. Так, жаштардан бирөө сүйлөдү, фамилиясын жазбай калыптым. Терексайдан келген го, Терексай айылынан дейт. Кем боюнча тешилбеген жерибиз калбады дейт. Так, тополоң кылабыз деп атабыз дейт, салык төлөшпөйт деп атат. Мисалы Терексайда Эти Бакыр Терексай деген бар. Да бул чаткалга бизге чейин келген бүт лицензия. Биз жаңы бир дагы лицензия берген жокпуз. Бардыгы эски лицензиялар менен иштеп аткандар. Чындыгында эле баягы тешилбей калган жери калган эмес, баары талкаланып бүткөн. Анан бул жерде Эти Бакыр Терексай деген бар. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөндө комиссияларды жибердим, специалисттерди. Муну 100% мамлекетке алабыз деп, пока азыр алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эти Бакыр Терексайды. Ал жерде бир үйүмдүн агороты кирип кеткен деп атпайсыңарбы? Лицензияга берилип кеткен экен. 62 үй бар эле. Анын бир 40 көчүккөнгө макул болуп, 20сы көчүкпөй ошо бойдон отурат. Эми бул жерден алар эми жөн эле талаага көчүрбөйбөй, эң сонун кылып туруп, бүт заманбап айыл салып берейин, ошо жерге көч десе да көчпөй атат да, баягы үйдү кымбатыраак сатам деп атабы, же башка ата журтумдун конушун таштагым келбейт деп атабы, бул ушу эки причинанын бирөө болуш керек. Муну эл менен эгер мамлекетке алып калсак өзүбүз чечебиз, сүйлөшөбүз муну. Чет өлкөлүктөргө 300 сомдон сатып жиберген лицензиялар боюнча айттыңыз. Бул бизге чейин болгон. Биз келген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 жылдын ичинде 148 алтын кендери боюнча лицензияларды кайтарып алдык. Бүгүн 148.
Буларды эми Кудай буйруса толук өзүбүз иштетебиз, мамлекет 100%. Же болбосо бирөөгө берсек, инвесторго берсек, 30%дан кем эмес таза кирешеси мамлекетте калат. Ушундай жоопкерчилик менен беребиз. Мындан ары сатылбайт лицензиялар.